Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Арыбаңыздар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Эми жашоодо могу көргөн билгендериңди кээде көпчүлүк менен бөлүшкүң келет экен. Ушул окуу жылы башталып калганына байланыштуу көп могу социалдык тармактардан чакырууларды, үндөөлөрдү көрүп калдым. Айылдан шаарга окуганы келген уул кыздарыңарды туугандарыңардын үйүнө жибербегиле, аларды кыжалат кылбагыла, өзүнчө батирге чыгарасыңарбы, жатаканага жаткырасыңарбы, мындай доомат кылбай, аларга жүк кылбай өзүнчө жашаткыла деген мааниде да. Анын үстүнө өткөндө чач тарачка барып калсам, ошол жерден бир эже айтып атат, кайнэжемдин балдары биздикине келип окушмай болушту, өзүбүздүн үйүбүз тар, анын үстүнө бойго жеткен кыздарым бар. Мына ушул нерселер мени кыжалат кылып атат. Жолдошум экөөбүз тең биз аларды өзүбүздүн карамагыбызга ала албайбыз, жоопкерчилик ала албайбыз деп айта албай атабыз. Кайнэже болгондуктан, жолдошумдун эжеси болгондуктан деп атат да. Ал эженин ачык эле айтты. Ушул атасы кызын зордуктап койгон заманда, агасы карындашын, кайнатасы келинин зордуктап койгон заманда жашап атабыз. Анан бойго жеткен кыздарым турганда мен ушул нерсеге көбүрөөк кыжалат болуп атам деп өзүнүн ушундай пикири менен биз менен бөлүшүп калды да. Анан бир чети туура, эженин дагы чындыгы бар, кыжалат болгондугунун да себеби туура да, билген кишиге. Экинчи тарап менен деле карасак болот. Азыр үйлөрүбүз чоңойгон сайын, кеңейген сайын, шарттарыбыз жакшырган сайын пейилибиз тарып баратат. Мурда бир 2 комнат, 2 бөлмөлүү үйдө ондогон адамдар жашап, ынтымактуу эле шатыра шатман жакшы жашаганбыз да, бирок ал заман азыр жоголуп баратат окшойт. Батпай эле барып атабыз, ынтымагыбыз деле анчейин болбой аткан сыяктуу болуп баратат. Дагы бир тааныштарым айтып калды, мен азыр туугандарымдын үйүнө барбайм дейт шаарга келген кезде. Жөн эле барып, мейманканаларга барып жатып алам. Кенен кесир дейт, каалашынча бутуңду сунуп жатасың дейт, жуунасың дейт, өз алдынча тамактанасың дейт. Тууганыңыкына барсаң антай албайсың дейт. Эми 5 кол тең эмес го, ар ким ар кандай кабыл алат. Кээ бирөөнүн ашы бар, кашы жок. Жегениң желим, ичкениң ирим болот. Анан андай туугандын, пейили тар туугандын үйүнө баргандан көрөк барбай койгон артык. Анын үйүнө да жөн мындай барбайсың да дейт, бир нерсе көтөрүп барасың дейт. Ошол акчага андан көрөк мейманканага жатып алсаң артыгыраак деген пикирин айтты. Ага да кошулдум бир чети. Анын да чындыгы бар. Мындай коомчулугубузда ушундай нерселер азыр көп, талаш тартыш, ача пикир жараткан. Эми кандай болсо дагы бир тараптуу болбойлу туугандар. Эки тараптан тең карашыбыз керек, жакшылап ой жүгүртүп, ошо бирөөнүкүнө балдарыбызды жиберерде дагы ойлонуп, алардын шарты кандай, жагдайы кандай, туура келеби деп. Эгер туура келбесе, чын эле жана эже айткандай жатаканага жаткырып, кымбат, эми батир азыр кымбат болуп атпайбы туугандар? Шаарда батирдин баасы асман чапчыйт. Студенттер контракт төлөсө, ичкен жегени бар дегендей, анан батирге төлөсө, ата-энелерге деле кыйын болуп атат. Муну эми ар тараптуу караганыбыз жакшы. Жана тууганым барда душманды алыстан издебе деген сөз бар экен. Мен дагы кече жакын деле бир аксакалдан уктум. Агайыңды жамандап тууганды кайдан табасың дейт. Эми туугандын да тууганы болот. 5 кол тең эмес. Эми бирөөнө таарынып деле кереги жок го азыркы заманда. Болгону туура жыйынтык чыгарып, анан ошого жараша иш кылсак деген пикирди айткым келип атат. Барыңыздарга ийгилик каалайм.
Кудай ар дайым өзү колдоп коргоп жүрсүн. Өзүңүздөрдүн да пикириңиздер менен комментарий бөлүгүндө жазып калтырсаңыздар болот. Рахмат барыңыздарга.